Биздин ар бир таңыбыз күндүн чыгышы менен башталат. Миллиарддаган жылдар бою күн убакыттын агымын белгилеп, биздин дүйнөнү жылуулук жана жарык менен камсыз кылып келген. Анын жылуулугу жана жарыгы 150 миллион чакырым аралыкта жаткан тоголок жалындаган от экендигин элестетебиз. Ал бизге өчпөс оттой сезилет. Бирок ал от чынында эле өчпөйбү? Эмненин эсебинен ар дайым жалындап, жылуулугун берип келет? Анда эмесе күнүбүз менен жакындан таанышалы. Түнкү асманга көз чаптырганыбызда көптөгөн жымыңдаган жылдыздарды көрөбүз. Ал жылдыздар өтө алыс жайгашкандыктан биз алардын жылуулугун сезбейбиз. Алардын жарыгы болсо бүтөмүк гана чекит болуп көрүнөт. Бирок ошол жылдыздар биздин күн сымал өтө ысык, өтө чоң жана өтө оор жалындаган от шарлар. Биздин күн айрым жылдыздарга салыштырмалуу чакан гана жылдызча болуп калаары дагы акылга сыйбас бир көрүнүш. Ошентсе да биздин күндүн көлөмү эбегейсиз чоң. Анын диаметри дээрлик 1,5 миллион чакырым. Ал эми массасы жердикинен 330 миң эсеге көп. Өзүнүн эбегейсиз чоң массасы менен бүтүндөй күн системасын өзүнө тартып, космостун караңгы түнүнөн жана муздактыгынан арылтып туруучу зат. Илимде күндүн жаралышы тууралуу негизинен бир божомол айтылып келет. Гигант жылдыздар жашоосунун акырында жарылууга душар болушат. Ал кубулуш супернова деп аталат. Башкача айтканда, жылдыз жарылып, жалт этип, ичиндеги заттарды сыртка таратып жиберет. Мына ушундай кубулуштун бири биздин күн системасынын пайда болушуна негиз болгон. Мындан 5 миллиард жыл мурда өмүрүнүн акырына жеткен гигант жылдыз жарылып, мейкиндикке чачыраган. Андан калган газды жана чаңды тартылуу күчү чогултуп отуруп, бүгүнкү планеталарды жана биздин күндү пайда кылат. Заттардын басымдуу бөлүгү бир чекитке чогулуп, ядролук синтез деп аталган ааламдын дагы бир кубулушу жүрө баштайт. Күндүн массасы эбегейсиз чоң болгондуктан, анын өзөгүндө абдан чоң кысым орун алган. Ошол чоң кысым ар секунд сайын 600 миллион тонна суутекти гелийге айлантып турат. Мына дал ушул процесс күндүн энергиясын пайда кылат. Бул энергия жарык түрүндө сыртка тарайт. Ошол күндүн өзөгүндө жаткан татаал кубулуштун натыйжасында жердеги бардык жандыктар жылуулук жана жарык менен камсыз болуп, жердеги жашоо уланып жатат. Күн жарык жана жылуулук гана бербестен жердеги жашоону башкарат. Өсүмдүктөр күнгө ооп өсөт. Жаныбарлар болсо анын ритмине жараша уйкуга кетет же ойгонот. Ал эми океандар анын күчүнө баш ийип, толуп ташып турат. Жердин огу чалкалап, бир учурда түндүк уюлун, башка учурда түштүк уюлун күнгө буруп, жерде жыл мезгилдери пайда болот. Жерден күндү караганыбызда ал тыптынч, мемиреген жарык чырактай сезилет. Бирок күндүн бетине жакындан көз чаптырсак, анда бороондор кайнап, плазма мейкиндикке байма-бай чачырап турат. Чачыраган плазма миңдеген чакырымга көтөрүлүп, кайра тартылып күндүн бетине түшөт. Мейкиндикке чыгып, кайра түшкөнчө ал муздап, түшкөн жеринде күндүн кара тактарын пайда кылат. Кээде бул бороондор жерге жетип, биздин магниттик талаабыбызга урунуп, уюлдук жарыктарын пайда кылат. Бирок алар биз үчүн кооптуу да болушу мүмкүн. Айрым учурда күндөгү бороон спутниктердин, интернеттин жана энергетика тармактарынын иштешине тоскоолдук жаратат. Жердин өзөгүндө орун алган ядронун кыймылга келишинен улам жерди коргогон магнит талаасы пайда болот. Бул көзгө көрүнбөгөн калкан бизди күндүн радиациясынан сактайт.
жердин магнит талаасы болбогондо атмосферабызды күндү шамал учуруп кетип, жер Марстай кургак планетага айланмак. Кылымдар бою адамзат күнгө сыйынып келген. Байыркы египеттиктер Ра кудайына таазим кылышса, ацтектер күндүн ар дайым чыгышы үчүн кудайларына курмандык чалышкан. Стоунхендж сыяктуу архитектуралык кереметтер күндүн жылдык циклдерине дал келет. Булар байыртадан адамзаттын жашоосунда күндүн чоң мааниси бар экенин айгинелейт. Кыргыздардын салттуу боз үйлөрүнүн эшиги ар дайым күн чыгышты карайт. Бул күндүн символдук мааниси, жаңы жашоо, жаңы үмүт деген ишенимди билдирет. Күн бизге ааламдагы башка жылдыздар менен бирге түбөлүк жалындап турчу оттой сезилет. Бирок күндүн өзөгүндөгү суутектин көлөмү уламдан улам азая берет. Суутек күндүн негизги отуну. Күндүн мындан ары канчалык өмүрү калды деген суроо туулат. Учурда күн жашоосунун ортоңку фазасында. Андагы суутек дагы бир нече миллиард жылга жетет. Бирок күндүн суутеги азайган сайын анын өзөгүндөгү тең салмактуулук бузулат да күндүн сырткы катмарлары көөп баштайт. Мунун натыйжасында күндүн көлөмү чоңоюп отуруп, ал алгач күнгө жакын жайгашкан Меркурийди, андан соң чолпонду жутуп, акырында жер планетасындагы кучагына алып, күйгүзүп жок кылышы мүмкүн. Акыры барып күн өзүнүн сырткы катмарларын мейкиндикке таратып, космосту кооз тумандуулукка айланат. Анын өзөгүндөгү ядро ордунда кала берет. Ааламда мындай заттарды ак карлик жылдызы деп аташат. Андан чыккан жарык жана жылуулук кыйла аз болгону менен ак карлик дагы миллиарддаган жылдар бою өчпөйт. Акыры барып анын дагы табы кайтып, илеби күңүрттөнүп, ал кара карликке айланат. Ушуну менен миллиарддаган жылдарды басып өткөн күндүн тарыхы бүтөт жана күн системасы толугу менен караңгылыкка бөлөнөт. Биз азыр жашап жаткан мезгил күндүн алтын дууру десек болот. Күн дагы бир нече миллиард жылдар бою жерди жашоого бөлөп, күн системасынын очогу болуп тура берет. Жердеги бардык жандыктар, анын ичинде биз, адамзат, тиричилигибизди улантып, эртеңки күндүн чыгышын күтө беребиз.